саламатсыздарбы? Биздин Жаматтык медиа студияда кезектеги эл соол программасынын коногу экономика басылмасынын башкы редактору, журналист, продюсер Назира Жуман. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатчылык. Биз Назира менен биргеликте дегенде ошол элдик экономика жөнүндө сөз кылабыз. Бирок сөздү мен ошол сиз азыр аймактарга чыккан атыпсыз. Эмне үчүн барасыз? Максатыңыз кайсы жерлерде болосуз? Эмне себептен? Мен аймактарга чыгып аткан себебим жарым жылдан ашып калды. Жаңы экономикалык тутумдун үстүндө иштеп атам. Анан ошон иштеп атканда эле бир ой келди да, биз эмнегедир саясатка ошол үч арбаны саясатка аралаштырып эле эч мындай жакшы жыйынтыкка чыкпай атабыз да. Анан саясатчылар жаңы долбоорду алып келет да, анан ошол элетке берип тандоосуна берет. Элеттин өзүнөн эч ким сураган жок да. Эмнени каалайсыңар? Силер ошо өзүңөрдүн өнүгүү жолуңарды кандай көрөсүңөр деп эч ким суроо берген жок да. Анан мен ошол себептен ошо элди угуп, элдин ой пикирин угуп, анан ошол жерден бир кандайдыр бир мүдөөсүн чыгарып, бир эмесин жакшы бир жыйынтыкка алып келип, анан ошо жаңы экономикалык тутумга келиштирип, ошону уланта берсем деген ойдомун да. Сонун айрыкча ошол жана эл өзү каалабаган, азыр чарбасы менен өзү каалабаган элдик өзүнүн экономикасы менен алектенип атат деп көп айтып жүрөт да. Мисалы, балким эл ошол 70 аралыгындагы жана көрсөтмө менен иштеп, ошол психологиядан чыга албай аткандар. Балким сөзсүз бир нерсени күтүп, же болбосо бир ишарат күтүп, жогортон вертикалдан жондай административдик кандайдыр бир ишаратын кантип биз элге өзүңөрдүн жериңерге ылайыктуу, өзүңөрдүн чарбаңарга ылайыктуу жана мүмкүнчүлүгүңөргө ылайыктуу экономиканы жүргүзүшүңөр керек деп түшүндүрө алабыз элге. Албетте, бул бийликке керек эмес болсо керек. Бул бийликке керек эмес, себеби деген бийликке келе тургандар алар ошо элди бийлеп эле ошону кандайдыр бир манипуляциялуу жолунда кантип бир башкарып алам, коркутуп алам деген эле бир ошондой ой максат менен келет окшойт. Мен билбейм, мен себеби деген андайга аралашпайм. Жөнөкөй эле жаран катары бүгүнкү күндө ошо жаран деген эң легитимдүү статус болуп атпайбы биздин өлкөдө. Анан ошо жаран катары, ошол өзүм мекеменин жетекчиси катары мен ошо өлкөнү кыдырып, анан ошо жерден элдин кандайдыр бир ачылыштарга чакырайын деп атам да. Себеби деген мына 70 жыл болобу, канча жыл болобу биз четтен келген бир саясатты колдонуп, анан ошого көнүп калдык да. Бизге түшүрүп берет, жанагындай айтмакчы, алмат быш оозума түш дегенде болуп калдык да. Бирок биз эгерде биз өзүбүздүн тамырыбызга чейин, түбүбүзгө чейин барып туруп изилдесек, ал жерде негизи кыргыз эли маданияттуу, салттуу, мамлекетти билген элинин бири деп билебиз да, ошонучу. Ошол жерден туруктуу, калыс мамлекет башкарууну билген эл өзүн өзү жоготуп коюп, башка бир идеологияга кирип кеткен мал болуп калды да. Бүгүн болсо мына пандемия учурунда биз баарыбыз ошого туш келип калдык да. Күбөдө болдук, анан көпчүлүгүбүз өзүнүн терисинен баарын сезди дейм да. Ошондо баарыбыз түшүнүп эле калдык. Үч арба өзүнчө, саясат өзүнчө. Жанагындай бир мындай, кандай десем, анекдот катары бар да. Дыйкан турат да, ую бар. Ал дыйкан уй саганды билет да, турабы? Анан бир туруп либерал келет. Мен уй саганды билем дейт, мындайынан сааш керек дейт. Анын аркасынан демократ келет. Жок, уйду мындайынан сааш керек дейт. Анын аркасынан коммунист келет. Жок, силер туура эмес айтып атасыңар. Уйду моундай сааш керек деп. Дыйкан болсо унчукпай тура берет. Себеби деген уйду саганды ал өзү билет. Демек, биз үч арбабызга эч кандай саясат деле керек жок. Үч арба экономика эле да. Эко үй, номика куруу, ошо үйдү куруу маселе болуп атпайбы?
тамак жасайбызбы, коро шыпырабызбы, эмне кылсак да ал жерде биз саясатты ойлобойбуз да. Ошо үйүбүздү жаңыртып, жакшы кылып алалы деген эле ойдо жашайбыз да биз. Жок, мисалы, жок, ооба, сиз туура айтып атасыз, бирок анчалык үй бүлөнүн ичиндеги чарба эмес. Мисалы, дыйкандар канча жолу күйүп кетти да, жетекке барбайбыз, өзүбүз иштейбиз десе да, мисалы товарын сата албай, же болбосо кандайдыр бир дагы ишкерлигин жүргүзө албай, же болбосо дагы ушундай бир жолтоолорго кабылып келет да. Биз канткенде мисалы ушул экономиканы мындай бир мындай жумшак алып кетсек болот да. Мисалы эмнени негизинде жүргүзүшүбүз керек экономика? Мен аны түшүнүп атам. Себеби дегенде биз азыр бүгүнкү заманбап идеология менен колдонуп, бул деген Маслоунун пирамидасы деп коет. Бул пирамида иштебей калды. Себеби дегенде сөзсүз бир ийгиликке, сөзсүз бир мындай атаандашууга биз өзүбүздүн көңүлүбүздү бурбашыбыз керек. Эң биринчиден биз деген өзүбүздү таанып ким экенбиз, эмне үчүн биз кыргыз болуп жаралдык, эмне үчүн биз ошол биз өзүбүздүн өзөгүбүздү билишибиз керек. Ошондо идеология чыккандан кийин, өзүбүздү тааныгандан кийин гана ошондо жаңы үйдү куруп баштайбыз да. Башка четтен келе берген идеологиялар бизге жарашпайт. Себеби деген мээбиз менен түшүнүп атабыз, бирок жүрөгүбүз менен кабыл албай атпайбызбы? Ошол болуп атпайбы? Келиңиз божомолдоп көрөбүз. Сиздин оюңузча азыр бүгүнкү күндө биз азыр өзүбүздү тааный элекпиз, экономикалык жактан эми. Качан жүрүшү мүмкүн? Эмне кылганда Кыргызстан качан ушул экономикасыны кичине кыймылдата алат? Кыргыз деген өзүн кыргыз деп тааныганда, өзүнүн жүрөгүндө манасты ойготкондо гана, ошондо гана өнүгөбүз. Себеби деген буга чейин биз эмнегедир ошо көзүбүздүн асты басмырлап, каяка баратканыбызды билбей эле, кадимкидей эле жана Муса пайгамбар өзүнүн элин 40 жыл чөлдөн айдап жүрбөдү беле, ошондой болуп атабыз да. Эми убакыт келди, эми ойгонуш керек, эми биз өзүбүздүн ички дүйнөбүздү, аң сезимибизди, акыл эсибизди пайдаланып, колдонуп, ошондо жаңы багытты таап, ошол багыт менен басышыбыз керек. Ошондо гана өнүгөбүз. Мен жазып аткан, азыр иштеп аткан жаңы экономикалык тутум ошол улуттук када салттарды сактоо менен, жаратылыш менен биргеликте ошол жол менен кантип жаңы экономиканы куруу, ошол маселенин үстүндө иштеп атам. Анда келиңиз дагы реалдуу турмушка кайталык. Ишкерлер менен болгон. Эми ишкерлик, жеке ишкерлик бул эми айылдагы элдердин турмуш тиричилигини алдыга жүргүзүп аткан негизги кыймылдаткыч. Биринен бири алып атат, биринен бири тапкан акчасына жакшылык иштерди кылып атат. Мисалы миграцияны алып карабаганда, миграциядан түшкөн акчаны алып карабаганда, жеке ишкерлик көбүнчө ушул айыл турмушун, айыл чарбасына жана кандайдыр бир өзү ойлоп тапкан бир нерселерди сатуу же чыгарууга байланышканда. Мисалы ушунун негизинде кандай өкмөт жардам бере алат, же болсо бүгүнкү күндө сиздин оюңузча кандай тоскоолдуктар бар? Мисалы мамлекет тарабынан же мамлекет айтып атат, мисалы биз колдоп атабыз дейт, текшербейбиз дейт. Эмне жана жарыялабадыбы көзөмөл органдарына текшербөө эмесин? Эмнесин текшерет? Жок, мисалы текшерип, налогуну кыстабайбыз деп атат, бошотулуп, салыктан бошотулуп атат, текшерүүдөн бошотулуп атат. Мисалы санитар нормаларына деле көз жумуп атат. Мисалы бала бакча ачкандарга, же болсо дагы ушундай бир кафе ачкандарды деле көз жумуп атат. Да кандай колдоо бул нерсе колдоо болуп эсептелинет биринчиден, анан дагы кандай сүжөлөп таянуу керек? Менимче бул алып сатарлыктан сырткары. Алып сатарлыктан сырткары мамлекеттин колдоосу деген бул негизи жалган. Себеби дегенде мамлекеттин түз парзы ошо өзүнүн жарандарына шарт түзүп берүү. Анан биз силерди колдоп атабыз, анан минтип атабыз деген бул менимче туура эмес көрүнүш. Себеби деген эгерде биз ошо бир мамлекеттин жараны болгондо бизди коргош керек. Биздин мыйзамдарыбызды карагылачы. Бул адамды жек көрүп, кадимкидей эле мындай басым кыла тургандай эле мыйзамдарда, эгерде биз ошо экономикабызды өнүктүрөбүз деп атсак, чыныгы экономиканы мен баягындай жөн эле пайда табуу эмес,
Экономика деген акылдуу экономика болуш керек да. Акылдуу экономика бул деген эмне? Алып сатуу эле эмес. Мына ошол эле айыл чарбаны карагылачы. Жаратман экономика. Ооба, жаратман экономика. Ошол айыл чарбаны карагылачы, мына малыбызды карагылачы, малдарды. Саны бар, сапаты жок болуп атпайбы? Асыл тукумдар жоголуп баратпайбы? Ошол жагына, ошол сапаттуулугуна көз бурсак, ошондо биз баалуулукту билебиз. Баалуу да болобуз да. Мамлекеттин жанагындай сүйлөп атканы бул чындап эле туура эмес көрүнүш болуп атат да. Андай сүйлөбөш керек. Керек болсо эл ошол бийликти көзөмөлдөш керек да. Бийлик эмес. Бийлик деген биздин кудайыбыз эмес да. Биз силерди карап турабыз, мындай жашооңорду жакшы кылып атабыз деп. Биздин жашообузду биз өзүбүз эле жакшы кылып алабыз. Силер бизге болгон гана жакшы мыйзам камтып бергиле, ошо биздин жашообузга деген эле ниет да, ошол бизден жарандардын. Мамлекет болсо ошол жакшы мыйзамдарды элдин арасында сунушташ керек. Моундай болот, кандай карайсыңар депчи. Эми ошол сөзүңүзгө жакшы мыйзам керек, жакшы жагдай керек. Эми жакшы сунуш же болсо билим керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда экономикалык адамдар, жөнөкөй жарандар экономикалык маалыматтарды, экономикалык билимди, экономиканын алипесин кайсыл жерден алып атат же алып жатабы? Жана сиздин сунуш. Менин сунушум эң биринчиден биз ошо билим берүү тармагына аябай чоң маани берип көңүл бурушубуз керек. Кимибиз болбосун, экономист болобу, финансист болобу, милиционер болобу, сот болобу, биз деген билим жолу менен келебиз да. Бүгүнкү күндө карагылачы, билим берүү тармагында такыр эле сапатын жоготуп койду да. Бул биринчиден. Анан сөзсүз биз тил жака көңүл бурушубуз керек. Мына аймактарды карап көргүлө. Биздин жанагындай мигранттарыбыз каякта жүрөт? Көпчүлүгү Орусияда жүрөт. Ошол орус тили баары бир биз киргизишибиз керек. Себеби дегенде бүт адабият кандай болбосун, техникалык адабият болобу, башка бир гуманитардык адабият болобу, баары тең сапаттуулугу орус тилинде да. Англис тилин айтпай эле коеюн, себеби деген англис тилде бизде өнүккөн эмес да. Ошон үчүн биз ошо орус тилине көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да. Мына биздин мигранттарыбыз мына жакын арада эле мен Москва жака учуп бардым. Байкуштар жанагындай анкетасын толтура албай отурушат түшүнбөстүктөн. Азыр балдарды садикке бергенде дагы орус группа, орус тайпалар кезек талап бардык жерде азыр орус мектеп ачкыла деген сунуштар айылдарда тең. Ошондой эле болуш керек, себеби деген биздин жарандарыбыз ошо жакшы жашоого. Бирок даярбы ошону мамлекет мисалы ошондой? Биздин мамлекетибиз аны саясатка аралаштырып эле, эмнегедир жанагындай бөлүп эле орус тил, кыргыз тил, мага десе 10 тил болсун. Мына Швейцариянын кантондорун карагалачы. Алардын бир 8 тилдеги бар, бирок аны биздин тилибиз эң башкы, анан силердин тилиңер болбойт деген эч ким чыгарбайт. Түштүк штаттары менен батыш штаттарына бүт испан тилибиз. Мына көрдүңөрбү, ага эч ким мындай көңүл бурган жок. Мейли каалаган тилиңди сүйлөш, баары бир сен жаран болуп атпайсыңбы? Мына карап көргүлө. Орус болобу, дунган болобу, корей болобу, биздин жаран болсо боло берет, өзүнүн каалаган тилинде сүйлөшө берсин. Себеби деген биз аны такыр эле жок силер жок сүйлөшпө деп эме сүйлөшпө деп айта албайбыз. Айтылган жок да бизде деле саясаттачы, бирок ошол жок, ошону саясатчылар кандайдыр бир өзүнүн оюнчугунда көрүп эле анан орус тил, анан кыргыз тил деп атпайбы? Бул деген туура эмес. Бул туура эмес көрүнүш болуп атат. Анан биз деген ошо реалдуу бүгүнкү акыбалды көрүп эле ошону өзүбүздүн мойнубузга алышыбыз керек да. Көпчүлүк биздин жаштар Орусияда иштеп жүрөт. Демек орус тил бизге керек. Кайра ресурстук багытка өтсөк. Кантип биз ресурс ушул экономика жагынан ресурстук бир багытта иштей алабыз да? Мисалы ошол элдер каяктан алыш керек? Мисалы мектепте өтүлбөсө, университеттерди билесиз, мисалы көп чектелүү экономика багытында. Анан журналистикада да бизде биринчи кезекте саясат менен маданият оюн зоок турат. Экономика мисалы анын ичинде мисалы сиз ошол күйүп жанган адам катары айтсаңыз кандай сунуштар бар дагы? Мисалы
Мен жана деле айтып кетпедимби, эң биринчиден биз өзүбүз таанышыбыз керек. Биз ким экенибиз. Анан ошондо ички биздин рухубузду ойготуп, анан ошол жерден мен өзүм мамлекетим үчүн эмнени кыла алам? Жөн эле пайданы көрбөй эле, мисалы отурабыз го, мен сабырдан бир пайда көрүп алайын деген болбош керек да. Мен сабыр менде эле жаран. Жаран катары мен эмне кыла алам? Мисалы силердин жамаатыңарга, силердин мекемеңерге, өзүм өлкөмө мен эмне кыла алам? Мен эмне бере алам? Алгандан башка биз азыр эчтекени билбей калбадыкпы? Эмнени бере алабыз биз? Ошону ойлошубуз керек. Ошондо биздин ички ресурстарыбыз, ички өзөгүбүздө эле күч кубатты табабыз деп мен ошого ишенем да. Эми менин колумда китеп турат. Бул китеп автору сиз экенсиз. Эрдене Чарчыктын жомоктору деп. Бул балдарга атайын жазылган жомоктор. Чоңдорго деле жазам, башка жанрда жазылган нерсе. Көп көп кырдуу Назира айым, мына ушундай жомоктор эмнеге багытталган, эмне максатта чыгардыңыз, булар кимдерге арналган, кайсыл жерден окуй алышат? Эрдене Чарчыктын жомоктору бул негизи үй бүлөлүк китеп. Бул жерде ошо ата эне менен балдарын мамиле түзүү түшүндүрмөлөр бар. Себеби деген мына биз көп эле нерсени көрүп атпайбызбы? Ата эненин балдарга көңүлү бура турганда мындай убакыты да чектелүү болуп калат. Бул китеп болсо кадимкидей ошол окуу процессине ата эненин баласы менен чогуу кирип түшүндүрүү. Бул психологиялык деле китеп деп айтып койсом болот да, ушундай да. Китепте болсо китепти күндөрдө тапса болот. Мына силерге мен белек кылып алып келдим. Канча даана чыгардыңыз? Бул кымбат китеп, себеби деген өзүңөр көрүп атпайсыңарбы, сапаттуу. Мен муну аябай мындай өзүм болгон мээримим менен, болгон жарыктыгым менен жаздым. Сүрөтчүм дагы сонун Динара Чокотаева. Мүнөздүү сүрөттөр. Ооба, ал сүрөт тартып атып, анан мындай мага айтып кетти да, Назира эже окуй берсем тарткым эле келип атат, токтой албай атам деп эле. Анан кой. Жакты китеп, себеби дегенде эң биринчи сыноочубуз ошо Динаранын өспүрүм кызы болуп чыкты. Кызга да жакты, айтты, мага жагып атат деди. Менимче бул аябай мындай кымбат нерсе да, ошо баланын баалаган. Аудио версиясы да бар экен, Аудио версиясын да жаздырганбыз, өзүм окуп чыктым. Биякта звук режиссер Виталий Дым деген байкебиз бар. Ал дагы болгон дил менен берилип ошо жаздырганбыз. Китеп чыкканына 2 жыл болуп калды. Эми астай дил басыш керек го. Ошо китеп акырындан өтүп атат. Аймактарга бирок жете элек. Кино тармагына дагы сиз салым кошуп жүрөсүз, продюсер катары жана кеңешчи. Бүгүнкү күндө Көл деген киного командасында жүрдүңүз. Андан кийин Казакстан менен дагы кызматташып жүрөсүз. Дагы кандай жаңылыктар бар? Казакстан менен азыр кызматташканыбыз ачарчылык жөнүндө 4 жылдан бери тасманы тартып бүтүрдүк. Golden Eagle деп алтын куш деген тасмабыз азыр ошо Оскардын узун тизмесине кирди. Ал жерде мен гана эмес, биздин кесиптештерибиз Асель Шерниязова, анан Таланбек Төлөбеков да кирди ошол топко. Ал жерден мен бул даректүү тасмабы, кандай бул тасма? Даректүүбү же кандай тасма бул? Бул деген эки мамлекет менен чогуу түзгөн келишимдин негизинде тартылган тасма. Ошо 30-жылдары ачарчылык болгондо биздин казак туугандарыбыз биз тарапка качкан бир үй бүлөнүн окуясы. Көркөм тасма. Кыргызстанда кандай, кайсыл тасмалар же болбосо кайсыл чыгармачыл топ менен иштеп атасыз? Кыргызстанда азыр
Гамма студия менен биз бир чоң долбоорду даярдап атабыз. Нур Чолпон деген биздин ырчы кызыбыз бар. Ошол кыздын жеке концертине даярдык болуп атат. Ал жерге жанагындай Лео Рохас деген белгилүү музыкант чакырылат. Анан ошонун үстүндө иштеп атабыз. Андан сырткары бул эми менин хоббим катары да. Негизи мен ошол экономикалык тутумдун үстүндө эле иштеп атам. Ошол болгон эле. Ошол сайттагы иштеп атат, экономика кечи. Экономика медиа сайтында ал жерде жалаң гана аналитика, ал жерде жаңылык жок, ошо терең изилдөөлөр. Андан сырткары коррупцияга каршы фондум 10 жылдан бери иштеп жүрөт. Ал жерде дагы биздин изилдөөлөрүбүз бар, ар кандай документалдын түрүндө да бар, мындай эл аралык деңгээлге иштетилген нерселер бар да ошо. Сизге чоң рахмат атайын келип маек куруп бергениңизге. Жана ошол азыр өлкөлөргө аймактарга чыгып аткан болсоңуз, ошол жамааттык медианын дагы өкүлчүлүктөрү бар, же болсо ошол ассоциациянын мүчөлөрү бар. Сөзсүз түрдө баш багып коет деген ойдобуз. Сөзсүз. Сизге ийгилик каалайм, ишиңизге чоң рахмат. Рахмат силерге дагы.